Урматтуу Москва шаарында эмгектенип үй бүлө багып жаткан мекенештер, сиздер үчүн 12 жылдан бери таза документ жасап келе жаткан Али Байкени сунуштайм. Документтердин бардык түрүн ишенимдүү түрдө жасап беришет. ИНН, СНИЛС, медкнижка, справка, перевод паспорт, ДМС, ОМС, детский полис, медкарта, трудовой договор, проверка регистрация, проверка запрет, проверка черный список. Эгерде срогу бүтүп калса, базадан чыгып кетсе, Сахаровага барган эмес болсо, 3 айга продление кылып беребиз. Bir ayda bir bazaсын текшерип беришет. Базадан чыгып кетсе, кайрадан киргизип беребиз. Байланыш номер +7929 541 02 05 номерине кайрылсаңыздар болот. Али Байке жооп берет. Сузактагы окуядан кийин министр ата-энелерден кечирим сурады. Билим берүү жана эле министри Догдургүл Кендирбаева Жалал Абаддагы бала бакчалардын биринде болгон окуя боюнча үн катты. Окуя тууралуу пикирин министр соц тармактагы баракчасына жарыялады. Анда Кендирбаева тарбиячынын балага жасаган мамилесин кескин сынга алып, ата-энелерден кечирим сураган. Учурда бул иш укук коргоо органдары, сот, прокуратура тарабынан каралып жаткандыгын билдирем. Балага зомбулук жасаган тарбиячы мыйзам чегинде жазаланышын талап кылам. Ал эми ошол тарбиячынын кандай экенин билбей иштеткен жана мекемеде наристеге зордук көрсөтүүгө орун берген үчүн бала бакчанын башчысы да кызматтан кетет деген министр. Белгилей кетсек, соц баракчаларда бала бакчанын тарбиячысы наристелерди чаап, уруп жатканы боюнча маалыматтар тараган. Окуя Сузак районундагы бала бакчалардын биринде болгондугу айтылган. Жалал Абад облусунун ички иштер башкармалыгы аталган факты 2 декабрда каттоого алынганын айтып, териштирүү иштери жүрө турганын билдирген. Билим берүү жана эле министрлиги ар бир баланын коопсуздугун камсыздоо максатында жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен биргеликте видео көзөмөл уюштуруу колго алынарын билдирген. Маалыматка ылайык, кызматкерлер арасында балдардын өмүрүн жана саламаттыгын сактоо боюнча комплекстүү окутуулар уюштурулуп, түшүндүрүү иштери жүргүзүлөт. УКМК Араванда подполковникти Кармап Ташиевдин сөзүн эске салды. Араван райондук коомдук коопсуздук кызматынын өмөт бөлүмүнүн жана убактылуу кармоочу жайын башкаруу боюнча орун басары 120 миң сом алып жаткан жеринен пара менен кармалды. Бул тууралуу УКМК кабарлады. Тактап айтканда 28 ноябрда УКМКга сонун жаңылык. Сиз билген жана ишенген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат: стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Араван райондук ички иштер башкармалыгынын кызматкерине карата чара көрүү жөнүндө арыз менен кайрылган. Аталган жарандан кылмышка шектелип, Араван райондук ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайында жаткан уулуна карата эркиндигинен ажыратуу менен байланышпаган баш коргоо чарасын тандоого көмөктөшүү үчүн 150 миң сом мөлчөмүндө акча каражаты обузаланган. Өлкө жетекчилиги жана мамлекеттик комитет тарабынан жүргүзүлүп жаткан саясатка карабастан айрым милиция кызматкерлери өздөрүнүн кызматтык кызыкчылыгына каршы келген мыйзамсыз аракеттерин улантууда. Сузак рейвинин жаңы имаратынын ачылышында УКМК төрагасы Камшыбек Ташиев укук коргоо органдарынын негизги милдети элдин ишенимин актоо, мыйзамдуулукту сактоо, кылмыштуулукту азайтуу экендигин белгилеген. Ошондой эле төрага күч түзүмдөрүндө мыйзам бузуучуларга каршы күрөш улана турганын, ал эми мыйзамды бузган бардык кызматкерлер ээлеген кызматына карабастан жоопкерчиликке тартылаарын айткан. Силер милициянын формасын кийгенде ошол формага татыктуу болушуңар керек деп өздүк курамга эскерткен деп билдиришти УКМКдан. Садыр Жапаровдун Кореядагы расмий сапарында бир катар документтерге кол коюлду. Бүгүн 3 декабрда президент Садыр Жапаровдун Кореяга жасаган расмий сапарынын алкагында Кыргыз-Корей кызматташтыгын арттырууга багытталган бир катар эки тараптуу документтерге кол коюлду. Президенттин администрация төмөнкү документтерге кол коюлганын кабарлады.
Корея менен Кыргызстандын ортосунда баарын камтыган өнөктөштүктү түзүү жөнүндө биргелешкен билдирүү. Кыргызстан менен Кореянын ортосундагы климаттты өзгөртүү жаатында кызматташуу жөнүндө алкактык макулдашуу. 2012 жылдын 11 декабрында Сеул шаарында кол коюлган Кыргыз өкмөтү менен Корея өкмөтүнүн ортосундагы кош салык салуудан баш тартуу жана киреше жана капитал салыктарына карата салык төлөөдөн качуунун алдын алуу жөнүндө макулдашууга өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу протокол. Министрлер кабинети менен Корея өкмөтүнүн ортосундагы 2025 жылдан 2029 жылга чейинки мезгилге экономикалык өнүктүрүү жаатындагы кызматташтык фонунан кредиттер жөнүндө алкактык макулдашуу. Билим берүү жана илим министрлиги менен Кореянын билим берүү министрлигинин ортосундагы билим берүү жаатындагы кызматташтык жөнүндө өз ара түшүнүшүү жөнүндө меморандум. Санариптик өнүктүрүү министрлиги менен Кореянын илим жана маалыматтык коммуникациялык технологиялар министрлигинин ортосундагы маалыматтык коммуникациялык технологиялар жаатында кызматташуу жөнүндө өз ара түшүнүшүү жөнүндө меморандум. Тышкы иштер министрлиги менен Кореянын тышкы иштер министрлигинин ортосундагы 2025-2026 жылдарга кызматташтык программасы. Экономика жана коммерция министрлиги менен Кореянын соода жана өнөр жай энергетика министрлигинин ортосунда сооданы, инвестицияларды илгерилетүү боюнча механизмди түзүү жөнүндө өз ара түшүнүшүү тууралуу меморандум. Энергетика министрлиги, жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги жана Кореянын соода өнөр жай жана энергетика министрлигинин ортосундагы энергетика жана критикалык минералдар жаатында кызматташуу үчүн негиздерди түзүү жөнүндө өз ара түшүнүшүү жөнүндө меморандум. Министрлер кабинетине караштуу мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттиги менен Кореянын персоналды башкаруу боюнча министрлигинин ортосундагы кадрдык башкаруу жана персоналды башкаруу жаатындагы кызматташтык жөнүндө меморандум. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин алдындагы токой кызматы менен Кореянын токой кызматынын ортосундагы токой чарбасы жаатында кызматташуу жөнүндө өз ара түшүнүшүү жөнүндө меморандум. Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлиги менен токой секторундагы Азия кызматташтыгы уюмунун ортосундагы агро токой чарбасы жана багбанчылык чөйрөсүндө кызматташуу жөнүндө макулдашуу. Энергетика министрлиги менен Кореянын суу ресурстарынын корпорациясынын ортосундагы парник газдарынын эмиссиясын азайтуу боюнча эл аралык программанын алкагында чакан гэстердин 10 жаңы долбоору үчүн башкы планды жана техникалык экономикалык негиздемени биргелешип даярдоодо, өнүктүрүүдө кызматташуу боюнча өз ара түшүнүшүү жөнүндө меморандум. Экономика жана коммерция министрлигине караштуу Кыргыз экспортту өнүктүрүү жана илгерилетүү борбору менен Кореянын импортерлор ассоциациясы ортосунда өз ара түшүнүшүү жөнүндө меморандум. Экономика жана коммерция министрлигине караштуу Кыргыз экспортту өнүктүрүү, илгерилетүү борбору менен Корея эл аралык соода ассоциациясынын ортосундагы өз ара түшүнүшүү жөнүндө меморандум. Экономика жана коммерция министрлигине караштуу Кыргыз экспортту өнүктүрүү, илгерилетүү борбору менен Кореянын соода жана инвестициялык агенттигинин ортосундагы өз ара түшүнүшүү жөнүндө меморандум. Экономика жана коммерциялык министрлиги менен CGNGE LTD компаниясынын ортосунда Кыргыз Республикасынын Ош шаарындагы санитардык таштанды полигонунда көмүртектин чыгарылышын азайтуу жана полигон газын пайдалануучу электр станциясы инвестициялык долбоорун ишке ашыруу боюнча өз ара түшүнүшүү жөнүндө меморандум. Экономика жана коммерция министрлиги менен Evoque Origin жана Sunjin Engineering компанияларынын консорциумунун ортосундагы өз ара түшүнүшүү жөнүндө меморандум. Кыргыз поштасы менен Корея поштасынын ортосундагы почта байланышы тармагындагы кызматташуу жөнүндө меморандум. Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлиги менен КОИСанын ортосундагы Кыргыз Республикасында түшүм жыйноодон кийин айыл чарба өсүмдүктөрүн башкаруу системасын түзүүнү колдоо жолу менен айыл чарбалык нарк чынжырын чыңдоо долбоору боюнча сүйлөшүүлөрдүн протоколу. Санариптик өнүктүрүү министрлиги жана КОИКа ортосундагы Кыргыз Республикасында санариптик трансформация үчүн улуттук маалыматташтыруунун потенциалын жогорулатуу долбоору боюнча сүйлөшүүлөрдүн протоколу. Президентке караштуу Мамлекеттик башкаруу академиясы менен Кореянын Адамды өнүктүрүү улуттук институтунун ортосундагы өз ара түшүнүшүү жөнүндө меморандум. Булак Суперкежи. Эң кеч дегенде апрель. Нурланбек Шакиев, Жаңы Ген,
качан кабыл алынаарын айтты. Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев мамлекеттик гимнди өзгөртүү маселесине байланышкан кеңешме өткөрдү. Бул тууралуу парламенттин маалымат кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, бүгүн 3-декабрда болгон кеңешмеге мамлекеттик катчы Сүйүнбек Касманбетов, жогорку кеңештин социалдык саясат боюнча комитетинин төрайымы Венера Райымбачаева, маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Алтынбек Максутов, мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиянын төрагасы Мелис Мураталиев катышкан. Иш-чарада Шакиев мамлекеттик гимнди өзгөртүү маселеси кеңири коомчулуктун катышуусунда өтүшү керектигин белгилеген. Кыргызда кеңешип кескен бармак оорубайт деген жакшы кеп бар. Анын сыңарындай аталган маселеге бардык жарандар катышып, текстин жана ООнун сунуштоого эч кимге чектөө коюлбашы керек. Эл акыны же таржибалуу композиторлор эле эмес, бардык чыгармачылыкка кызыккан жарандар өз вариантын сунуштай алгыдай мүмкүнчүлүк түзүлүшү зарыл. Алардын ичинен өлкөбүздү даңазалап, элибизди алдыга сүрөп, демине дем кошо турган мыкты гимнди атайын комиссия тандап, жогорку кеңешке киргизиши шарт деген ал. Муну менен катар төрага кийинки жумада тиешелүү комиссиялар түзүлүп, эң кеч дегенде келе жаткан жылдын апрель айына чейин жаңы гимн кабыл алынышы керектигин белгилеп, аталган убакытка чейин кеңири талкуулар уюштурулуп, сынактар өткөрүлүп өтүшү зарыл деген оюн айткан. Жолугушууда азыркы гимндин текстине жана ООнуна байланыштуу түрдүү пикирлер көтөрүлүп, кайрылмасы Кыргыз СССРинин гимнине толук окшош экени мисал келтирилди. Мындан сырткары коомчулукта гимн 3-жак менен жазылып калганы боюнча да сын пикирлер бар экени айтылды. Андыктан эгемендүүлүгүбүздүн эң негизги символдорунун бири саналган гимн жаңы багытта, жаңы көз карашта жазылышы керектиги белгиленди. Кеңешменин соңунда мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиянын төрагасына жаңы кабыл алына турчу гимндин текстине өзгөчө көңүл буруу тапшырмасы коюлган. Эске салсак, Шакиев 25 октябрда Кара-Кыргыз автоном облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгына арналган иш-чарада мамлекеттик гимнди өзгөртүү сунуштаган болчу. Анын демилгеси коомчулукта кызуу талкууга алынып, төрагага карата ар кандай сын пикирлер айтылган. Булак суу беркежи. Индия 2036 жылга чейин өзүнүн биринчи атомдук кемесин жасап чыгаарын жарыялады. Индия 2036 жылга чейин өзүнүн суу астындагы атомдук кемесин жасап бүтөт. Бул тууралуу Индиянын деңиз флотунун командачысы адмирал Динеш Трипати билдиргенин ТАСС агенттиги жазды. Анын айтымында, Индиянын аскер деңиз флоту үчүн суу астында жүрүүчү атомдук кемени даярдоо программасы өкмөт тарабынан бекитилген. Бул суу астындагы кемелер аскер деңиз флотунун мүмкүнчүлүктөрүн олуттуу түрдө жогорулатат, улуттук кызыкчылыктарды коргоодо өзүнүн күчүн көрсөтөт деген ал. Адмирал Индиянын суу астындагы флоту Инд океанынын аймагындагы Кытай менен Пакистандын өсүп жаткан деңиз күчтөрүнө каршы салмак катары кызмат кыларын белгилеген. Булак суу беркежи. Киевке келген Олаф Шольц Владимир Путинге кайрылуу жолдоду. Германиянын канцлери Олаф Шольц кечээ 2-декабрда Киевке барды. Сапарынан кийин эле ал дароо социалдык тармактагы баракчасы аркылуу орус президенти Владимир Путинге кайрылуу жолдоду. Шольц акыркы 2,5 жылда Киевке биринчи жолу келди. Иш сапар учурунда Шольц Киевке ушул жылдын декабрь айында дагы 650 миллион евролук курал-жарак жеткирилерин жарыялап, андан соң социалдык тармактагы баракчасы аркылуу Орусиянын президенти Владимир Путинге арналган пост жарыялады. Менин Киевтен Путинге кайрылуум. Биз бул жерде узак мөөнөткө болобуз. Биздин Украинага болгон колдообуз алсырабайт. Биз Украин элин канчалык зарыл болсо, ошончолук колдойбуз, деп жазды Германиянын канцлери.